Сак болуңуз, коомдук даратканалар эмнеси менен кооптуу? Коомдук даратканаларда адамдар үчүн ачык жаткан ар бир нерсе кооптуу. Себеби анын суусун агызганда алар туш тарапка чачырайт. Бул тууралуу Конверсацион илимий журналы жазып чыкты. Басылма кабарлагандай, самын салгычта, кагаз сүйлгүлөрдө жана кол жугучта ашыкча бактериялар болот. Алар жеңисак адамдын өзүн ооруга чалдыктырышы мүмкүн. Адамдар бул нерселерди ишин бүтүрүп чыккандан кийин пайдаланат. Ошондуктан анда микробдор көп чогулат. Мындан тышкары, дараткана эшиктери да абдан булганган болот. Себеби коомдук даратканадан чыккандын баары эле колун жууй бербейт. Адистер оору жуктуруу коркунучун төмөндөтүү үчүн төмөндөгү эрежелерди сактоого кеңеш беришет. Коомдук даратканага барган учурда эшиктин кармоо үчүн кагаз сүлгү менен кармаңыз. Кол жуугучту кагаз сүлгү менен ачып жабыңыз. Ушундайча бактериялар менен байланыш табакелдиги төмөндөйт. Кээ бир изилдөөчүлөргө ылайык бир катар адамдар даратканада отуруп телефон менен сүйлөшөт. Бул гигиена талаптарына туура келбейт. Басылма белгилеп кеткендей, телефондо даратканага караганда 10 эсе көп бактериялар болушу мүмкүн. Дараткана орундуктары анча кооптуу эмес, себеби бактериялар адамдарга колу жана оозу аркылуу барат. Мындан башка, бактериялардын басымдуу бөлүгү жерде, эшиктин кармоочунда жана дараткана кабинасында турган кагаз сүлгүдө болот. Буга байланыштуу коомдук даратканаларда көп отурбоого кеңеш беришет. Булак Медиа Аплов.